достор, баарыңыздарга Вирджиния штатынан чоң жалынды салам. Бүгүн эртең менен жумушты 6-да баштаганбыз. Саус Каролайнанан Норс Каролайнаны өтүп келип, ушул Вирджинияга токтоп, солярка куюп атып, убакыт болуп калды. Анан жаңы эле душка түшүп бүттүк. Азыр тракка барабыз. Сиздерге бала бакча, Америкадагы бала бакча боюнча маалыматтарды беребиз. Анда кеттик, тракты көздөй достор. Маалыматты алабыз. Америкага мекендештер келип калганда балдары бала бакча жашында болсо көп ойлонушат. Ошон үчүн өзүбүздүн билгенди айтып берели. Америкада бала бакчаны мамлекет бизнес катары көрөт. Бул мамлекеттик бала бакчалары жокко эсе бир 98-99% бүт бизнеске берилген. Бала бакчаны каалаган киши ачса болот. Анын үчүн керектүү документтер керек. Green карта, же болсо разрешение на работу, social security карточкалар болсо, бала бакчанын атайын окуулары бар. Сертификат алыш керек, көптөгөн проверкалардан өтүш керек. Ар кандай сабактарды алыш керек. Анан бала бакча ачса болот. Америкадан бала бакчаны үйдөн да ачса болот. Биринчи жылы бала бакча ачканда үйдөн 6 кичинекей баладан ашырбайт. Эгер бир жыл жакшы иштесеңиздер, экинчи жылдан баштап бала бакчанын саны, эгер үйдөн ачылган болсо, максимум 14 баланы караса болот. Эгер 14 баладан ашып кетсе, андан үйдөн тышкары атайын помещение алып, оборудовать этип, балдар ойногон жери болуш керек, забордун баарын тозуп, анан бала бакчаны иштетсе болот. Анда уже 30, 35, 40 андан ары кете берет. Бала бакчаны үйдөн ачканда, достор, анда да шарт болуш керек. Балдарды уктата турган жер, балдарды тамак бере турган жер, ар кандай ойното турган жер обязательно короодо балдар ойноп атканда бийик 6 фит деп коет. Ошо 6 фит забор менен тозулуш керек. Биз деген өткөндө айтканбыз, мектептер жөнүндө айтканда, бир райондо zip код болот. Ошо zip кодго бая прикрепленный деп коет го, атайын мектептер болот. Жанагы elementary, middle, ана high school деп ошо мектептер бөлүнөт. Именно ошол силер жашаган гана районго мектепке бере алсаңар болот. А бала бакчаны бизнеске бергенден кийин Грузиядан келген киши ачалат, Казакстандан келген киши ачалат, мекендештер ачалат. Алар деген бала бакчаны ачарда өзүнө ылайыктуу районду издейт да. Ошон үчүн кээ бир райондордо бала бакча жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарды башка райондогу бала бакчаларга берип калышыңар мүмкүн. Бала бакчанын баасы деген Америкада ар кайсы штатта ар кандай болот. Баягы шартка жараша. Кээ бир суук штаттарда бул отоплениянын аябай катуу иштешет да. 6 айга чейин иштетишет. Ошон үчүн ал бала бакчаларда кымбат болот. Кээ бир кымбат штаттар бар. Калифорнияга окшош, Нью-Йорк окшош кымбат штаттарда бала бакчанын баасы кымбат. Периферияда, айыл жеринде бала бакчалардын баасы ылдый болот. Негизинен алганда Америкада биз зарплатаны бир айда бере албайбыз. Бир айда 4 жолу алабыз, ар бир жума сайын. Ошон үчүн бала бакчага бергенде балага жума сайын акча төлөнөт. Бул жакта айына бир жолу төлөнбөйт. Анан бала бакчага акча төлөгөндө $150 жумасына, ошондо $150 болгондо бир айда 600 болот. 600дөн баштап жумасына $500-600 чейин бала бакчалар бар. Ошондо 500 болгондо эле уже 2000 төлөнүп калат айына. Ошон үчүн достор, бала бакча бул өтө маанилүү нерсе. Көптөгөн адамдар бул жака келгенде балдарын бала бакчага берип, анан иштеш керек болот. Кээ бир райондордо бала бакча жок болуп калат. Ошон үчүн бул буякта иштеген, көптөн бери жашагандар, американецтер бала бакча жоктугунан анан жана бибиситерлерди алышат.
бибиситерлер кичине арзаныраак болуп атпайбы, ошол бибиситтерди алып келип үйүнө бир комната бөлүп жашатып, анан балдарын бактырып, тамактарын жасап берет, окутат, ойнотот, эшке прогулкага чыгарат, анан ошо жумасына айлыгын төлөп берет. Бала бакча ошондой Америкада жумасына $150 баштап $500-600 чейин болот. Анан бала бакча жөнүндө эмне деп айтсак, достор, Америкада мен жубайым бала бакчада иштеген өзү, Бруклинде. 3 ай, 4 айдан баштап американецтер бала бакчага бере башташат. Баласын төрөгөндөн кийин эле бир тыңытып, 3-4 айдан кийин бала бакчага берип, анан жантылашып иштей башташат. Анан бул жакта деген балдарын эптеп чышташ керек, ошо садикке чышташ керек дагы, иштеш үчүн кээ бир балдар ооруп калат, мурдунан суу агып калат, кичинекей ыйлашат. Ошондой балдарды мен жубайым баккан. Анан бала канчалык кичинекей болсо, оплатасы ошончолук кымбат болот. Бул жакта бөлүнөт да, 1 жашка чейин бир группа, 1 жаштан 2 жашка чейин экинчи группа, анан 4 жашка чейин, анан 5 жашка чейин деп, ошол 5 жашка чейин бала бакчага барат дагы, 5 жаштан баштап 6 жашка чейин прескул деп коет, мектептин ичиндеги 0 класска бараттан 6 жаштан баштап 1 класска барышат, достор. Ошон үчүн мекендештердин арасында дагы баягы садик, бала бакча ачам дегендер болуп калышы мүмкүн. Ошол үйдүн шарты позволять этсе, көптөгөн түйшүктөр болот. Эртеден кечке бошобойт, абдан чарчоо көп болот, бирок аракет кылгандар бар, бала бакча ачкандар бар. А эгерде баланын саны, кичинекей балдардын саны 14төн ашып кетсе, анда өзүнчө имарат алып, ошону оборудовать этип, аны проверкадан өткөрүп, макулдугун алып, анан ошо бала бакчага беришет. Анан кичинекей балдардын баардыгы керектүү нерселердин баарысын ата-энеси апарат. Кээ бирлөрүнө памперс керек болуп калат, кээ бирине ар кандай сүттөр керек болуп калат, ар кандай сместер керек болуп калат. Анан ал жактан ошо жашына карата педагогдорду да алышат, тилдей үйрөтүшөт, бий кружоктору болот, шахмат кружоктору болот, эми 3кө чыгып, 4кө чыгып, 5кке чыгып калган кичинекей балдарга. Ошон үчүн мектепке киргизиш жеңил, бала бакчага киргизиш кичине оорураак болот. Кээ бир райондордо да жок болуп калат. Анан бул жакта баланын саны чектелген да. Биз да Агаяда турабыз. Биздин Хиллард деген жашаган райондо бала бакча жок болсо, аякта жашагандар үстүндө Дублин деген район бар. Ошол жактагы бала бакчаларга беришет, достор. Биз дагы бир жолу барганбыз. Ошондой орустардын бир магазини бар экен, артында үйү бар экен. Анан бизге да айтып калышкан, кичинекей балдар болсо айтып койгула, биздин ошол кичинекей бала бакчага келсе болот. Бирок балдардын саны саналуу, 6-7 бала эле алабыз деген да, үй шарты болгондуктан. Ошон үчүн бала бакчага киргизиш үчүн Кыргызстандан келген мекендештер метрикеси болуш керек, метрикесинин дагы котормосу болуш керек, англисче. Анан прививка боюнча справка керек болот да поликлиникадан. Эгер Кыргызстандан бул жака келсеңер, балдарыңар кандай прививка алса, ошонун справкаларын бүт баарын алып алыш керек. Бул жака келгенде англисче котортуп, анан кийин көрсөтүшүңөр керек болот. Биз азыр жолго чыгалы, анча-мынча маалымат болсо дагы пайдасы тийсе болду. TikTokко кыска видеолор чыгарыш керек экен, бирок мен маалымат бериш үчүн узунураак болуп кетип атат. Азырынча YouTube'да 55 миңден ашык катталуучубуз бар, Instagram'da 74.300'дөн ашык катталуучум бар. Аларды токтотуп, а может 1 ай, 2 айга чыкпай, ошо TikTokко маалыматтарды берип турам. TikTokко катталып жаткан мекендештердин баарына чоң салам, ийгилик, ак жолго алайм. Баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей, Instagram менен YouTube'дан кичине алыстыраак болуп турайын. А может 1 ай, а может 2 ай, 3 ай, а может деген 7 майда Green Card оюнунун жыйынтыгы чыкканда анан аякка барабыз, ага чейин бул жакта болуп турабыз. Азыр 5 миңден аштык, дагы 6-7 миң бололу, үйгө жетейин, анан түз эфирлерди кылабыз, достор. Ийгилик.